Күтпөгөн жерден келе турган жакшылыктарды баарыбызга буйрсун. Күтпөгөн жерден келе турган жамандыктардан Аллахым баарыбызды сактасын. Жараткан Алла Таала адам баласын өзүнүн кудурети менен, каалоосу менен, өкүмү менен жараткан. Бактылуу болсун деп мээрими менен дин берген, пайгамбарларды жиберип турган, толук дин өзгөрүлбөй турган, кыямат күнгө чейин инсандын бардык кажетин, бардык маселесин чече турган ислам динди жиберген. Аллах субханаху ва таала тынчтыктын дини, боорукерликтин дини, ырайымдуулуктун дини, достуктун динин жиберген. Бенде инсан сыноодо, ар бирибиз сыноодобуз, эч качан унутпашыбыз керек. Түндөсү дагы Алла бизди сынайт, күндүзү дагы сынайт. Көздөрүбүз өзүнчө сыноодо, кулактарыбыз өзүнчө сыноодо, тилдерибиз өзүнчө сыноодо, кол путубуз өзүнчө сыноодо. Оюбуз, пикирибиз ал өзүнчө сыноо. Каалообузга чейин сыноодо. Ишеним, үмүткө чейин сыноодо, коркууга чейин сыноодо. Дүйнө сыноонун дүйнөсү. Жараткан Алла Таала татыктууну бейишке кирсин, татыксыз дозокко барсын. Аллах субханаху ва таала мээримдүү күнөөлөрдү кечирүүчү. Бенделерден ката болуп калганда, ал ката менен жүрө бербеш керек. Ошону катаны кайталай бербеш керек. Катада тирешип тура бербеш керек. Күнөөдө жок. Я Алла, менен кемчилдик болуп калды. Дароо кечирим сураш керек. Дароо тооба кылыш керек. Мусулмандын шаны күнөөнү жуудурмайын чайын уктабайт. Кетип калган катадан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям насаат айткан. Иттақилла хайсу ма кунта. Кайерде гана болбо күнөөлөрдөн сактанып жаша. Кайерде гана болбо Алла Тааладан коркуп жаша. Ва атбил хасаната ва атби сайятал хасаната тамхуха. Сенен бир жаман иш болуп калса, артынан жакшы иш кылып кой. Аны жууп кете турган, өчүрүп кое турган. Жаман иш болуп калды, аркасынан жакшы иш кой. Ачууланып калдың, эми кечиримге өтүп кой. Жалган сүйлөп койдуң, аркасынан чын сүйлөп кой. Билбей ушактап алдың, тазалап кой, кечирип кой мамнен. Бирөөнүн бир нерсесин алып салдың, кайтарып берип кой аны. Намазда уктап калдың, иш пиш деп, дүйнө деп жүгүрө берип, намаз каза болуп калды. Артынан казасын окуп кой. Жамандык болуп калды, артынан да. Ва халиқин нас би хулуқин хасан. Адамдар менен жакшы мамиледе бол. Жакшы мүнөздө бол. Бу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу насааттары. Кур'анда эң улуу аят, бардык улуу, бирок эң улуусу аят-эл курси. А'зам аят. Аллах субханаху ва тааланын таухидин баян кылат. Аллах субханаху ва тааланын сыфатын баян кылат. Аллахнын затын баян кылат. Аллахнын кудретин баян кылат. Аят-эл курси. Аллах тааланын пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламга эң оор аят ушул болду эле. Фастақим кама умирта. Кандай саңа буйрук берилсе, сен ошондой тургун. Кандай саңа буйрук берилсе, ошондой сен өкүмдү аткаргын. Мен ишенимге байланыштуу, ибадатка байланыштуу, мамилеге байланыштуу, мүнөзгө байланыштуу, алды бердиге байланыштуу, түнү, күнү. Бирок саңа берилген өкүмдө ошондо истикамат, туруктуулук болсун. Кур'ан-ы Каримдеги эң үмүттүү, адам баласынын үмүтүн көтөрө турган эң үмүттүү аят. Ва инна раббака ладу магфиратин линнас ала зулмихим. Аллах субханаху ва таала бенделерди кечире берет, зулумдугу болсо дагы. Карачы. Кечирүүчү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Менин шафаатым үммөтүмдөн чоң күнөөлөрдү кылгандар үчүн" дейт. Кандай чоң үмүт? Кандай менин шафаатым кимге? Үммөтлөрүнүн чоң күнөөкөрлөрүнө. Кандай ушундай пайгамбардын анан айтканын аткарбай, буйруганын аткарбай жашаган кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эми
Алла Таалам кичине мындай белги да бере баштады да, дүйнөдөн кайтар учурдан алдын. Коштошуу ажылыгында Арафатта дуа кылды. 2 намазды чоң окуду. Жам кылып окуду. Пешин менен асырды. Төбөнүн үстүндө эле Арафа күнү кыска хутба айтып туруп дуа кылды. Ошол убакта бул жолду алымдардын айтуусуна караганда бир 5 сааттын тегерегинде дуа болуп турду. Пайгамбарыбыздан үммөтүнө болгон дуа. Пайгамбарыбыздан үммөтүнө болгон дуа. Аябай сусагандан кийин ошо сүт, суу ичти дейт. Арафа күнү ошо орозо эмес экенин билдириш үчүн. Болсо Арафа күнү орозо туткан өтө соопту. Кимдерге? Ким Арафа тоосунда эместерге. Бүткүл дүйнөгө. Арафа тоосундагыларга алар ал күнү орозо тутпай эле ибадаты соопту. Бизге орозо тутуу соопту. Бир дуасы ушул эле: "Я Алла, менин үммөттөрүмдүн залымдарын күнөөсүн кечир" деген дуа эле. Күн батканга чейин дуа кабыл болгон жок бирок. Себеп Алла Таала тараптан залымдын күнөөсү мазлум кечирсе кечирилет. Мазлум зулум чеккен адам кечирсе ошо кечирилет. Менин алдымда эмес анын күнөөсүн кечирилүүсү. Кимге зулумдук кылса ошодон кечирип, ошо кечирсин. Анан мен кечирейин. Ал кечирбестен туруп мен кечирбейм. Кайра айтты. Күн баткандан кийин Муздалифага келишти. Муздалифанын түнү улуу түн. Кээ бир алымдар айтышат, Кадыр түндөн дагы жогору түн. Муздалифанын түнү. Келип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тахаджуд убагында дуаны баштады. Багымдатка чейин. Я Алла, сен мындай кылсаң деле болот да дейт. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Таалага сунуш айтып атат. Кандай сунуш? Өзүнүн залым үммөттөрүн кечиртириш үчүн сунуш айтып атат. Мазлум, зулум чеккен үммөткө канчалык зулум чеккен болсо ошого жараша бейиш берип койсоң, ал сүйүнүп калат дейт. Анан залымды кечирип коесуң дейт. Я Алла. Алла субхана ва таала Арафа күнү кабыл кылган жок эле. Бирок Курбан айт түнү Муздалифада ушу дуаны кабыл кылды. Пайгамбарыбыз бамнат намаз окугандан кийин ушундай жүзү жылмайып, жарык жалтылдап, жөнү жаркырап, сүйүнүп турган Абу Бакр, Умар радыйаллаху анхума сурашты: "Я Расулаллах, Алла дайыма сизди курсант кылсын, жүзүңүздөн кубаныч кетпесин. Эмне болду мындай күлө турган учур эмес эле го?" Пайгамбарыбыз айтты: "Момундай Алла Таала мага вада берди, залым үммөттөрүмдүн күнөөсүн кечирүүсүн" дейт. Карачы. Allah. Wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnas ala zulmihim. Senin Rabbin şek күмөнсүз адамдардын зулумдугуна карап болсун дагы ушундай кечиримдүү, кечирим ээси да. Allah subhanahu taala айтат: "La taqnatu min rahmatillah." Алланын мээриминен эч качан үмүтсүз болбогула силер. Алланын ырайымынан эч качан үмүтсүз болбогула. Үмүтсүз кафир гана, шайтан дагы үмүттөнүп калат экен. Алла эртеге кыямат күнү бенделерин, ыймандуулардын бардык күнөөлөрүн кечире баштаганда, шайтан дагы үмүтү пайда болуп калат экен. Мен да кечирип кетет окшойм эмне? Астагфирулла. Аяктан кечирилмек шайтан. Бирок караңыз, ушунчалык Алла Таала кечиримдүү, шайтанга үмүт козголуп калгандан кийин. Тугандар, Аллага иманыбыз бекем болсун, Алланын периштелерине иманыбыз бекем болсун. Алла Тааланын периштелеринин чөйрөсү мечит. Алардын сыпаты яфалуна ма юмарун. Эмне буйрук берилсе, Алла Тааланын тарабынан ошону аткарышат. Периштелер нурдан жаралган, мечиттин чөйрөсүн дайыма бекем кармаган адам, иншалла периштенин сыпаты менен таасирленет. Адам ушундай экен. Кой кайтарган жөнөкөйлүк, төө кайтарган кек.
ат баккандар, текеберлик келет бәрібірчі. Кандай болбосун? Тәсири. Жаман адамдар менен жүрсөңүз, жаман тәсири тиет. Жакшы адамдар менен жүрсөңүз, жакшылыгын тәсири тиет. Дайыма жакшы чөйрөнү тандаш керек. Жакшы чөйрө, жакшы достор менен жүрүңүз. Сиздин ахиретиңизди бузбай турган дос менен жүрүңүз. Сизди жакшылыкка чакыра турган, абалыңызды сурай турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдагы сахабалардын абалын сурап турат эле. Достуктун бир белгиси абалын сурап туруш керек экен. Bir belgisi avalın sorup duruş gereken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat ele. Anas radıyallahu anh. Anas radıyallahu anh'da rivayet var. Bir kişiye joluksa keyfe fulan. Keyfe ante ya fulan. Kanday ey. Dinsoluk jakşı bu. Aytat bi khair elhamdülillah. Allah'a şükür. Jakşı. Peygamber sağa dua öğretile. Cealekallahu bi khair. Allah sizi daima jakşılıkta kılsın deydi. Allah'a elhamdülillah degan sözde qo'shchi. İbn Umar radhiyallohu anhudan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiye aytdı. Keyfe asbahta ya fulan. Ey falancha, qanday taң attirding? Allah aytdi, Ahmadullah ileyke ya Rasulullah. Allah'a maqtov aytam. Allah'a maqtov aytib taң attırdım ya Rasulullah. Allah'ın elçisi dedi. Peygamber aytdi. Zalikellezî aradtu minka. Senin men qalaganym şu bolчу, şu tiliňen alhamdulillah çygaby ekenmi depçi. Allah'a maqtoo. Demek Allah subhanahu wa ta'alaga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını şuna öğrettiler. Al avalın surap turat ele toganda. Al avaldарын surap turat ele. Keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamны sıylagany. Bardıq adamlar da sıylaydı. Bardıq adamlar sый urbatga iyi. Бирок bir коомдун аттуу баштуу ага өзгөчө сый көрсөтөт эле. Өзгөчө сый көрсөтөт эле. Bir уруунун, bir айылдын, bir жамааттын, bir элдин аттуу баштуусуна Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал кандай өзүнүн элинде сыйлуу, өзүнүн чөйрөсүндө урматтуу, Пайгамбарыбыз да ошол сый, урматтын ордуна коёт эле. Андай эмес эле. Улууларды урматтаганы бөлөк, карыларды урматтаган бөлөк, бадышаларды урматтаган бөлөк. Мындай эмес бардыгын тегиз эле кылып кое турган. Жок, бардыгын урматтайт, бардыгын сыйлайт. Бирок аларга бир тепкич жогору берет эле маанини. Эмне үчүн? Ал өзүнүн коомунда урматтуу ал. Өзүнүн коомунда. Исламга келсе андай болбосо, бу кандай дин? Жок. Айша энебиз айткан, Amarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an nunzilen nase manazilahum. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bizge buyruk bergen. Adamlardı özünün darajasına qarap silagla. Özünün darajasına koygula. Özünün darajasından tömön kılıp koybagula. Özünün martabası var, sıyı, urmatı var. Hadiste gelet ko. 3 türlü kişiye sıyı, urmat көрсөтүү, Allah'a sıyı, urmat көрсөтүүгө tete. 3 türlü adamga. Müslüman karıya. Arak içken emez. Kart oynagan emez. Gelinlerin arkasından жүрgөн emez. Müslüman karıya. Avirdi karıya. İmanlı karıya. Aksakal. Ушуну сыйлаган Аллага сый урмат көрсөткөндөй экен да. Жөнөкөй эмес. Куранды жаттаган кары алымча кошумчасы жок. Кандай болсо ошондой амал кылып ошондой жаттаган кары. Өз тарабынан да бир нерсени кошпойт. Бир нерселердин өзүнүн напсысына жакпаганды алып таштабайт. Жок. Куран. Анага да урмат көрсөтүү, Аллага урмат көрсөтүүгө барабар. Üçüncüsü adilettүү бадыша. Adilettүү бадышага сый көрсөтүү. Adilettүү бадышага урмат көрсөтүү, Аллага сый көрсөтүү, Аллага урмат көрсөтүүгө тете. Демек динибизде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга таалим берген. Пайгамбарыбыз айтат бир хадисте. Ким улууларды урматтабаса, кичилерди заттабаса, аалымдарды сыйлабаса, ал бизден эмес ал. Каяктан экен ким билет? Но бизден эмес.
Улууларды урматтабаса, кичүүлөрдү ыззаттабаса, алымдарды кадырлабаса, ал бизден эмес. Табараниде келет, Жарир ибн Абдулла аль-Бажали радıyallahu anhu айтат, "Ламма буиса наби саллаллаху алейхи ва саллям атайтуху." Пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилгенде мен да уктум, пайгамбар болуп тур, пайгамбар деген чыгып тур деп келдим дейт пайгамбарыбызга. Факал ма жабика. Мага айтты, эмне нерсени сени, кайсы нерсе сени алып келди бул жака? Эмне себептен келдиң деди. Култу жи'ту ли услима. Мусулман болуш үчүн келдим dedi. İslam'ı kabul alış için geldim dedi. فَأَلْقَ إِلَيَّ كِسَاءَهُ وَإِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstüne camıngan çadırı var le, oşonu taşladı da. Ne için? Sıyılap, oşun üstüne otursun, jerge oturvasın. Biz töşek sala koyabız go. Jerge oturvasın. Yine aytты, kaysi bir kovumdun urmat sыйлуу kişisi gelse, ana söz sıylagıla dedi. Sizlerge gelse söz sıylagıla. Bir rivayet aytat, ataytu nabi sallallahu aleyhi ve sellem fabasata ilayya ridaahu. Peygamberimize gelgende Peygamberimiz oşa çadırın bana caydı. Taşta. Ve kâle iclis ala hada. Munaga oturunuz dedi. Munaga oturunuz. Bunun üstüne oturunuz. Siz jerge oturuvanız. Sıylı adam. Bunun üstüne oturunuz. Fakultu men ayttim dedi. Akramakumullah. Akramakallah kama akramtani. Allah Teala sizni sıylasın. Siz kanday meni sıyladınız. Allah Teala siz sıyladınız. Hakimden rivayetinde gelet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üylerine girgende sahabalardağı girip tolup gitti deydi da, boş jay kalıvadı deydi. Boş jay kalıvadı. Minneha faca'a Carir geldi dağı, şu Bacali. Ve lem yecid makana faqa'ada alal bab, eş jay tapmadı dağı, oşol bosoğa oturup kaldı. Jay tapkan yok. Sebep sahabalarga çeyin, Allah vaqta bunday çoğunları bölme mesele. Tolup kalgan, jay yok, kedi şunday olup kalıp o. Ana bosoğa oturup kaldı. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وألقاه إليه فأخذه جرير فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكي ورمى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت لأجلس على ثوبك أكرمك الله كما أكرمتني. Aytat, Carir gelgen, bu kovumdun bir başçısı olçu, attı başlı kişi olçu. Bosoğa oturup kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün çadırın üstüne camıngan Bakravalga oşan çadır dep koydu. Ana alıp turup, sal, ırgıttı. Mına oturunuz dedi. Al betini alıp oşança adam köp da iyila verdi çıdayın. Peygamberimizin sıyın, urmatın oşança adamların arasında men kimmin dep. Betine süre başladı, iyilay başladı. Ya Resulullah, men buga kantip oturayın, oturbayın dedi. Sizin camınganınızga men kantip oturup alayın dedi. Men buga oturbayım dedi. Allah Teala sizi sıylasın, siz meni kanday sıylaganınız dedi. Allah sizi eselep sıylasın dedi. Fanadaran nebi yemine ve şimalen. Peygamberimiz oң jaka da, sol jaka da sahabalardı karap aytdı ve kal ida atakum karimu kavmin fa akrimuhum. Kaçan bir kovumdun attı başlı kişisi gelip kalsa söz sana sıylagıla dedi. Mına dinimiz emneni üretedi. Jönököy ele emes, bir Kuda sööktön attı başlı kişi gelip kalat. Ya başka uluttan, je başka mamleket, başka jerden, başka rayondan, başka urudan makul bu. Kandaydır bir attı, je olsa bir zavodun direktörü gelip kalat, je mekteptin direktörü gelip kalat, je bir aile hükümet gelip kalat. Yok, başka jalpıda emes. Bizim dinimiz maşallah, alar kanday özünün elinde, çöresinde sıylı urmattı bu, oşa urmatını o öz jayına koy degen söz. Öz orduna koy degen söz. Adi ibn Hatim radıyallahu anhu annahu lama dakhala an-nabi bir jal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vardı le alqa ileyhi visada. Peygamberimiz jastıktı vagat berdi. Buna jastıkka tayangan dedi. Faqala Adi aytdı. Uşhidu annaka la tabghi uluwan fil ard ve la fasadan. Men güve berem, güvelük ötem. Sizni güvelük kılıp aytam. Yoksa aşhadu deb aytsak da o. Siz jerde
текеберликти да, бузукулукту да каалаган киши эмессиз дейт. Пайгамбарыбыздын жөнөкөйлүгүн айтат. Bir жолу Salman Farisi radıyallahu anhu Umar radıyallahu anhu'nun үйүнө конокко барып калат. Umar radıyallahu anhu жөнөнүп турган жастыгын Salman Farisi'ye берет. Siz жөнөнүңүз дейт. Salman Farisi айтат, Allah'ın elçisi çın aytkan eken. Hazreti Umar sordu, ne oldu? Kaysin niye çın aytkan eken? Dese, kimdin үйүнө konok gelse, oşo konokko sıylap bir jastık berseniz, Allah oşonun günösün geçiret degen. Karayыңыз şey. Konoktu bir sıylap jastık berip, uşuga tayanыңыз, uşuga jölönүңүz, kıntayıp turuңuz, jan baştap turuңuz. Sizge ыңгайлуу болуp tursun. Tuğuluңuzdu jayıp oturuң. Ya. Konoktu жакшы сөз менен күтүп алуу өзүнчө сый. Макулбу? Ага үйгө киргенден кийин ага жастык коюп берүү, ал өзүнчө сый. Бар болгондо тамакты 2 саат күттүрүп заказ кылып отурбай, бар болгон катыган нанды эле кое бериш керек. Коноктун өзү урматы, адеби, дисциплинасы ушул. Кийинки кыла бериңер жагы, бирок бар болгонду коюң дейт да. Эчтеке эмес. Бизде исламда жасалма жок. Кичи сынык нан болсо деле эчтеке эмес. Бүтүн нанды алып келгичекти 2 саат өтүп курсагын ачкан жок, коюп кое бер барын. Мейли, мынандай. Adi ibn Hatim İslam'ı kabul aldı. Peygamberimiz ошондо айткан экен буга. İza atakum qawm karimu qawmin fa akrimuhu. Качан силерге бир коомдун аттуу баштуу кишиси келсе, сөзсүз сыйлагыла. Сыйлагыла. Абдурахман ibn Аб айтат, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e келдим дейт. Өзүбүздүн коомуна бир 100 kişi olup geldik deyit da. Fi mi'ati racul min qawmi. Anan aytı ana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kişini annen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem akramahu ve ajnesahu ve kasahu ridahu ve dafa ileyhi asahu ve ennehu aslam. Allah Peygamberimize sый көрсөттү. Аны жакшы жакын отургузду. Ага өзүнүн чадырын кийгизди. Ага таягын берди. İslam'ı kabul alган dedi. فقال له رجل من جلسائه وشو جدًا oturan kişilerin birisi aytdı inna naraka ya Resulallah akramta hadar racul. Siz bu şu kişinin ile sıyladınız o. 100 kişi de şu kişinin ile sıyladınız o. Peygamberimiz aytdı inna hada şarifu kavmi. Bu özünün kavminin en şarapatlı adamı şu. Oşoga jaraşa sый көрсөттү da. Abdülkays urusundan bir top delegatlar cemaat bolup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelgen ele. Alardın oşo başçısın Peygamber özünün oң jagına oturguzup bul cemaatты сыйлагыла деп sahabalarga buyruk berdi da. Караңыз, өзүнүн жакыны алып отурду. Тек отургузуп койгон жок. Шихаб ibn Abbad айтат, мен Вафт Абдülkays, oşo Abdülkays urusunun кээ делегаттарынан уктум дейт кишилериненчи. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldına varganımızda kadimna ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem faştadda farhuhum. Yani sahabalar ayavay suyundu deyip biz varganımızda. Felemme intahayneren kavma sahabaların kavmlar jetkende avsa'u lana bizge yol vergiler. Jay boşatqıla, ken qılgıla dedi. Faqa'adna oturduk oşanda. Farrahaba binen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz bizge hoş geldinizler deb aytıp ve da'alana bizge dua verdi deyt. Thumma nadara ilayna faqal bizge qarab turup nazarga salıp man sayyidukum ve zaimukum başçılar kim dedi. Sizlerden şu başçılar kim dedi? Mırzanlar kim dedi? Ökünüңөр. Fa asharna jami'an al-Munzir ibn Ais. Бар өз айттық мына Munzir деген сахаба бар екен да. Ошо көрсөттүк. Мына ал убакта эми ол иман келтирелер булар. Al-Munzir ibn Ais ушул башчы деп көрсөттүк. Пайгамбарыбыз айтты: "Факана Наби саллаллаху алейхи ва саллям, "Ахадал ашаж?" Мына башында жаракаты бар ушубу деди. Башында бир жаракат тийген экен да. Ушубу деди. Кулна наам ова я Расулаллах деди. Ал кичине кечигип келди да аркасынан, анткени улоолорду байлап, нерселерин түшүрүп, анан кийин сапардан келген кийимин алмаштырып, пайгамбарыбызга эми келип учурашайын десе, ошо сапардан кыйналган кир кийим менен кире беле. Кийимдерин алмаштырып дейт.
فألق عنه ثياب سفر ولبس من صالح ثيابه ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم رجله واتكأ فلما دنا منه أشج أوصى قوم له فقال ها هنا يا أشج. Пайғамбарымыз пұтысынып отырған дейді, жөлөніп отырған дейді. Анан бұл баяғы бұлардың ошо коомдун чоңу улоолорун байлап, төөлөрүн байлап, майда чүйдөлөрүн коюп, кийимин алмаштырып келишектичи. Келип калганда эле ошол адамдар айтышты. Бул жакка отуруңуз, шейх, бияка отуруңуз, тияка отуруңуз деп. Факала наби саллаллаху алейхи пайгамбарыбыз жөлөнүп отурган эле да. Истава каида ва кабада риджлаху. Путун тартты дагы, отурду, жөлөнгөн жок. Айтты: "Ха хуна я Ашач." Бул жерге келиңиз, Ашач dedi. Baştan жаракат алган киши. Бул жерге келиңиз деп, жанына отургузду. Факаада ан ямин Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, оң жагына отурдум дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага кошкабар айтып, жакшы сөздөр менен көңүлүн көтөрүп, анан өздөрү жашаган жериндеги шаарын сурап, ал айта баштады мындай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айта баштады. Сафа деген айыл кандай, Алмашкар кандай, башкалар кандай тияк бияк. Ашач айтты: "Би аби анта ва умми, ата энем сизге курбан болсун я Расулаллах. Сиз мага караганда биздин айылдарды жакшы билет экенсиз го" dedi. Пайгамбар чекеден айылдарды айтып берип атпайбы? Мондай. Пайгамбар айтты: "Мен силердин ошол айылдарга да жүргөнмүн" dedi. Ал жакта кенен dedi. Анан кийин ансарларга айтты: "Ансарлар, я маашарал ансар, акриму ихванакум. Мына бир тууганыңарды сыйлагыла. Тамак берип, сый урмат көрсөткүлө" dedi. "Фа иннахум ашбахукум фил ислам." Ислам дининде бардыңар окшошсуңар силер dedi. Анан кийин бардыгын айтып, алар болсо жакшы сыйлашты. Кийин таң атканда, таң аттырганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буларды көрүп анан: "Кайфа раайтум карамата ихваникум лакум ва дияфатакум иякум." Кандай көрдүңөр, кандай таптыңар? Бир тууганыңардын сый урматы кандай болду деп алардан сурады. Эптеп септеп эле силерди сыйлап койдубу же жакшы сыйладыбы, кандай болду? Урмат кандай болду, сый кандай болду деп. Алар айтты: "Хайра ихван." Өтө жакшы бир туугандар таптык биз. Бизге жумшак төшөктөрдү салып беришти, жакшы тамактарды жедиришти, түндү өткөрдүк, вабату, алану фурушана ва атабу мат'амана, бардыгын жакшы кылды. Ва асбаху юаллимунана китаба Раббина табарака ва таала. Бул төшөк, тамак, жакшы мамиле, бул өзүнчө. Bundan дагы жогорку бизге сый урмат көрсөтүп, Робубуздун китебин таалим берди бизге дейт. Биз курсак тойгозуп эле эшке чыгармай да. Азыр мына сүннөт калып кетиптир да бизде. Кандай дедиңер? Эми келсе, коноктор келсе, бир аят болсун үйрөтүп чыгарайлы. Эгерде бизден билүүчү болсо, үйрөнүп чыгарайлы. Эчтеке эмес бул жерде. Үйрөнүп үйрөтүүдө, пайда алып пайда берүүдө уялбаш керек. İmam Abu Hanifa rahimahullah, bizdin mazhab başçımız 4000 ustazdan savak algan. Kança ustaz? 400? 4000 ustaz, 4000 ustaz. Ana. Her ustazdın gülünü alıp elesetip gör. 4000 gül toplasa bu kanday degen buket. Ya. Her ustazdın özünün öňü var, özünün jıtı var. Her ustazdın özünün täsiri var. Bir olsa bir ele okup endi. Bir güldü bilebиз da kanday. Целый эгерде 4000'di кармасаңыз айланайын. Анын жыты кандай, кооздугу кандай, керемети кандай, ya. Мейли Абу Ханифа рахимахуллах не дейт? Айтат, мындай дейт. Мастахяйту фил ифада вал истифада. Men biröden payda aluda, biröge payda berүүдө takır uyalgan emesim deydi. То есть biröden birese bilbegenimde soraganımda, je bireseni үйrötkönümde, je үйrөнгөнümde hiç uyalgan emesim deydi. Antkeni bu elim. Bu ahiretli meselesi. Şunun için inşallah uyalbay, ilim alıp onake. Bunlar ne dedi? Ve asbahu yuallimunana kitaba Rabbina tebaraka ve taala. Allah Taala'nın kitabını bizge öğretişti bu. Ana. Bizge öğretişti şu kitapta. Bir ayet bolsa öğrenbeyli. Bir ayet. Bir ayet bolsa öğretbeyli.
Birbirimizni bekemdeyli de. Allah'ın Kur'an'ındağı nur, hidayet, жақшылық, rahat, iyilik, bakıt, жеңіс, şifa başka sözde yok da asırlar андай. Şunun için inşallah. Ve sünnete nebiyyina ikincisi. Bular bizge Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini öğretip tanıttırdı bizge. Tamak ale verip, töşek salıp verip koyup, андай болған жоқ. Tamaktı verdi, yumuşak töşek salıp verdi, жақшы мәміле kıldı. Көңілдерін көтергенден кейін эми бекер сөз кылган жоқ та. Kur'an'da öğretişiptir, sünnette öğretişiptir. Бұл жерде мына мәселе талқыланды. فَعَجَبَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem farih. Peygamberimiz aябай жақты ушулчу. Сүйүндү кубанычта. Dedi, maşallah. Sahabalarga da razı oldu. Kur'an sünnet öğretkönüne. Vaft Abdülkays'a da razı oldu. Kur'an sünnet öğrengönüne. Ya. Oşun üçün gelgenle Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Uşulardı jetkireydi de. Bu uzun hadisi İmam Ahmad sahih isnadı menen zikir kılar. Al-Hafiz al-Munziri bunun bardığın aytkan. Buna qarаңыз, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den birişen tabiatı, özünü qanday urmat sıyı menen başkalarda sıylap urmattağanды bileteli. Şoň üçün tuğandar daima biz biribizdi urmattağanды bileydi. Jomartты maqtawagandыk, sarаңдыk deydi. Jomart adam, berişen adam. Ya, kıyındı kıyın deş gerek de bizde bunda söz var mı? Kıyındı kıyın deş gerek de. Жөндөн жөн эле жүрөктөн эптеп эле эме кылбайчы. Көрө албай, ичи тар, анан ким бир жакшы сөз деле айта албайт. Жакшы иштерди кылып атат. Жакшы иштерди кылып атат эле деп коем, эмне кетпесем. Ушуну да айттыртпайт да. Шайтанчы ушуну деле айттыртпайт. Ичи тардык. Жакшы ой, жакшы сөз да айттырбайт. Ушунчалык ичи тар. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kim özünün nafsisinin sarangdığından kutulsa, mına uşul adamlar iyilikке жеткендер değil. Uşular kutulganlar dünya ahiretin baktısızlığına, baktorular uşu. Bakhil menen şohtun ayrıması var. Bakhil только mal. Akça vermeydi de. Akça çıkarmaydı. Sarang. Makul mu? Şok деген акчадан дагы, ойдон дагы, сөздөн дагы, мактагандан дагы бардыгына сараңда болчу. Буну сараңдыгы жалпы. Умумий сараңдык да. Ошон үчүн айтылат, берешенди мактабагандык сараңдык. Ошон үчүн иншалла, машалла берип атат. Жакшы. Эми албетте зекет боюнча алымдардын ортосунда кичине талаш тартыш бар да. Жашыруун берген жакшыракпы, же ачык берген жакшыракпы депчи. Түшүнөсүң? Алла Тааланын бергендери. Көпчүлүк алымдын ою ушул жерде. Зекетти ачык берген жакшыраак. Сооп тура. Эмне үчүн? Башкаларга да таргип болсун, кызыгы болсун, аларга дагы стимул болсун. Мына бай мына берип атат, мен bundan көп акчам бар. Мен эмне үчүн бербейм деп. Nafil sadakalarını жашыруун берген afzal. Farzdыкы açık берген afzal. Başkalarga dagы umtulsun depçi. Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu sirran dagı, alaniyatan, leyl, nahar, tünü dagı öğrettiler, gündüzü dagı öğrettiler, açık dagı öğrettiler, жашыруун dagı öğrettiler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu maktap koydu. 4 türlü kılıp öğrettiler deydi. Zeketin dagı, sadakasın dagı, başkasın dagı açık dagı öğrettiler, жашыруун dagı öğrettiler, tündesi dagı öğrettiler, gündüzü dagı öğrettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keng peyildigi. Harice binti Zayd. Zayd ibn Sabit radıyallahu anh'ın balası. Aytat, bir top kişi atam. Unçukma öyle жүрөгүн анда болбойт. Аганын көрө жакшы сөз сүйлөгөн, жакшы. Мына бул жерде айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem аз күлөт эле, узагыраак унчукпайт эле.
Пайгамбарыбыздын сахабалары, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдында сахабалар шер айтат эле. Тияк бияк шер айтып калат эле. Дүнүйөнүн иштерин андай мындайларды сүйлөшүп калат эле. Каткырышат эле, күлүшөт эле сахабалар. Ядхакун. Пайгамбарыбыздын алдында күлүшөт эле, бардыгы эле. Пайгамбарыбыз алардын күлгөнүн көрүп туруп, табассама, жылмайып коет эле. Варуббама табассама маахум, алар менен жылмайып коет эле. Пайгамбарыбыз өзү бул дүйнөгө күлүп каткырыш үчүн келген эмес да. Эгерде пайгамбарыбыз сахабалардын алдында бир жылмайып коюп болгондочу, сахабалар пайгамбарыбыздын кыжалат, кайгы, гамын көрүп өздөрүн өлтүрө бермек да мындай. Гамынан чыдай албай өлүп кетмек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эми кең пейилдиги, маанайы жарык көңүлдөрүн алып, тияк бияк анча-мынча тамашалашып, көңүлүн көтөрүп коет эле. Абу Салама ибн Абдуррахман айтат, сахабалар алар аябай, кандай десем, маанайы жарык, күчтүү, дайым жакшы настроениеде жүрчү да. Бизде айтып коет го, өлүм саңгы эмес эле алар. Мындай кыйшып, жалкоо, жок, бекапар, андай эмес эле. Лам якун асхабу Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям мутахарриқин дейт. Алар бир кысылган, ошо бирөө менен сүйлөшкөнсө кеде ачыла албайт го алар жаныча. Андай эмес эле, Вала мутавамитин дейт. Мутавамитин деген ошол өлүм саңгы деген сөз экен да. Андай эмес эле да алар. Андай эмес эле. Имам Муслим рахимахуллах айтат, Симак ибн Харбтан. Симак ибн Харб деген улуу инсан Жабир ибн Самура радиаллаху анху сахабага суроо бериптир. Акунта туджалис ма Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям, сиз пайгамбарыбыз менен чогуу отура белеңиз депчи. Факала Жабир, наам касир, бир эмес, көп отургам дейт. Көп сүйлөшкөм деп. Көп отургам. Кандай эле кана Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subh hatta tatlu ash-shams. Fa idha talat Пайгамбарыбыз айтты, багымдат намаз окугандан кийин ордунан турбайт эле күн чыкканга чейин дейт. Күн чыккандан кийин анан турат эле дейт. Көп отурганмын дейт. Көп көргөнмүн пайгамбарыбызды. Sallallahu aleyhi ve sellem. Багымдатка чейин зикир кылып отурат эле. Дуа, анча-мынча таалим берсе жана башка. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мазак ташуусу. Бирөө менен тамашалап, мазакташып, күлүп, көңүлүн көтөрүп, шариаттын чегинен чыкпай кичине тийишип дегендей. Мусулмандын жүрөгүнө кубаныч салуу бул чоң нерсе да, жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары менен мазакташат эле, тамашалашат эле. Алардын көңүлүн көтөрүп, жакшы мүнөз менен, бирок мындай дайым эле тырышып-ырышып жүрө бербейт да, андай эмес да. Эмне үчүн пайгамбарыбыз тамашалашат эле? Валакинна саллаллаху алейхи ва саллям ошо булардын көңүлүн көтөрүш үчүн кээде алла якулу фи музахихи илля хаккан. Тамашалашканда бир эреже бар. Биз да тамашалашайлы мейли. Бир эреже бар, кандай? Акыйкат сөз менен тамашалашын. Жалган сөз менен эмес. Акыйкат сөз менен. Фала яти би батил вала би абас ау лаб, бекер, оюн, жалган, bunday сөз менен тамашалашпайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тамашалашканда, мынандай чындык менен тамашалашат эле. Адамга жага турган, экинчи адам ыза тартпай тургандай кылып тамашалаш керек да. Биз бу тамашанын чегинен чыгып аны кордой баштайбыз да. Мындай маскарлап, кемсинтип, үстүнөн күлүп, тияк-пияк демей алчы, андай болбой калат анда. Тамаша чеги менен болуш керек. Ислам динде чектерди айтканда, тамактын чегин айткан, уйкунун чегин айткан, кайгынын чегин айткан, күлкүнүн чегин айткан, тамашанын дагы чегин айткан. Макулбу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардыгын чегин айтып койгон. Динибиз фараиз, суннат, адаб чектердин дини. Биздин динибиз. Чеги жок эмес, бардыгын чеги бар. Бардыгын чеги бар. Адабул муфратта келет.
имам Бухари рахматулла алейхи зикр кылган, Байхақидағы зикр кылган, Анас разияллаху анхудан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ласту мин дадин вала даду минни". Мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: бекер поздар бар ғой, ойын күлкі қылған, алардан емесмін дейді. Алар да менден емес дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шуны дад деп қояды екен, шуны. Бекер поз, ойын күлкі, мен алардан емесмін, алар да менден емес дейді. Пайғамбар қандай айтса, мағанасы мындай дейді: "Алла ястуру минху саллаллаху алейхи ва саллям илля ал-амрул al-jad wal-qawlul haq". Пайғамбарымыз мазақтап, пайғамбарымыз тамашалашат эле, бирок чын сөз чыгат эле. Маанилүү сөз менен тамашалашат эле. Маанилүү сөз менен тамашалат. "Валасту минал батили, валал батили минни". Пайғамбар бир жерде айткан: "Жалган бизден эмес. Мен жалганчы эмесмин, жалган бизден эмес". Сахи Бухариде, Сахи Муслимде Анас разияллаху анхудан риваят бар: "Ин кана наби саллаллаху алейхи ва саллям", пайғамбарымыз егерде биздин көңүлүбүздү алса, биз менен тамашалашса, тамашалашат эле. Хатта якул ли ахи ли, Анас разияллаху анху айтат: "Менин бир тууганым бар эле. Ошого пайғамбарыбыз мындай деп тамашалайт эле" дейт. "Я Абу Умайр, ма фа'ала ал-нугайр", деп тамашалат экен да. "Я Абу Умайр, ма фа'ала ал-нугайр". Абу Умайр дегени эми кичинекей бала болчу бул. Бир чымчыгы бар экен да, чымчык. Нугайр деп чымчыкты айтат. Ошо чымчык менен ойноп, анан чымчык өлүп калыптыр да. Ошого айтат эле пайгамбарыбыз: "Бая чымчыгың эмне болду ойноп аткан" деп. Ата тиешип айтат эле да. Абу Умайр, ма фа'ала нугайр", эмне болду бая чымчыгың деп тамашалатат. Ага тиешип алып кыжалат эле да, чымчыгым өлүп калды депчи. Демек бул жерде менде чымчык, ушундай чымчыктар болсо балдарга берсе боло берет экен. Бирок аны атпасын, аны кордобосун, ага суусун берсин, жемин берсин дегенде болот. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай кылат эле да. Ойнойт эле, аны көңүлүн көтөрүш үчүн айтат эле: "Я Аба Умайр, ма фа'ала ан-нугайр" деп окшотуп сүйлөйт эле да. Имам Тирмизи рахимахулла Анас радияллаху анхудан келтирген хадисте Анас радияллаху анху айтат, мындай дейт: "Анна раджулан мин ахли al-бадия", о көчмөндөрдөн, о тоодо жашаган бир киши болгон экен. "Кана исмуху Захир", аты Захир экен. "Ва кана юхди ила наби саллаллаху алейхи ва саллям хадиятан мин al-бадия". Ошо жайлоодон пайгамбарыбызга белек хадия жиберчү экен да. Жайлоодо сүт, курут, жана башка көп нерселер бар да, жиберчү экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага дагы качан ошол даярданат эле дейт, ошо тоого чыкканга барып калганда, ана пайгамбарыбыз айткан: "Инна захиран бадиятуна ва нахна хадируху". Тамашалап айтат эле: "Биз азыр Захирге барабыз. Ал биздин көчмөн досубуз, ал бизди сыйлайт депчи, барабыз" деп. Пайгамбарыбыз аябай жакшы көрчү. "Кана наби саллаллаху алейхи ва саллям юхиббуху ва кана захиран раджулан дамиман". Ал Захир кишине куник болгон экен да. Мындай бети башы мындай куник болгон экен. Фаатаху наби саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү ошо Захирге барды, бир күн. Не кылды? "Ва хува яби'у матааху", буюмун сатып отурган экен да. Аркасынан келди дагы: "Фахтаданаху мин халфихи ва хува ла юбсиру". Мындай кылып кучактады. Аркасынан кучактады эле, "Кой бер, ким" деп калды да. Мен билбейт деп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тамашалашып атат. Карачы. Биз деле базарда тамашалашып калабыз го? Кучакташып, жоксо көзүн жумуп каласа мындай кылып, жоксо мындай кылып калат. А пайгамбар саллаллаху аркасынан мындай кармап алды дейт. "Фахтаданаху мин халфихи ва хува ла юбсиру", алганы көрбөй эле турат да. Факала Захир айтты: "Ман хада, бул ким? Арсилни, мени кой бер деп. Фалтафата Захир, Захир мындай кылып мойнун эптеп караса эле, фаарафа наби, пайгамбарыбыз экен, таанып алып. Пайгамбарыбыз кучактаган экен да. Ана ким не кылды? Кайра кучактаса, пайгамбар кучактап атса ким кой бер дейт. Кайра унчукпай туруп калды. Көбүрөөк кучактаса экен деп. "Алсака захраху би садри наби саллаллаху алейхи ва саллям хина арафаху", пайгамбарыбызды билгенден кийин болду, кайра жармашып алды. Фажана наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мындай деди: "Май яштари хадал абд".
Бұл құлды кім сатып алады? Фақуала Алла айтты, я Расулалла, идан, валлахи, тажидуни касидан. Андай болса мені бұндай басыз, өтпеген құл мұнда мені кім сатып алмаған? Мен еш нәрсеге жарабаймын. Алла айтты, фақуала наби саллаллаху алейхи ва саллям, индалла ласта би касидин. Сен Алланың алдында андай басы жоқ, ішке жарабаған кіші емессің сен деді. Не деді? Алқал айтты, анта индалла ғалин. Сен Алланың алдында өте бағалы кішісің деді. Андай деп сен деп. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қандай тамашалашат әле, қандай көңілін көтерет әле. Кейбір адамда емес, Алла Тағала жаратусында ушундай қылып, құник қылып қойған. Бірақ еше башқалар мынандай қылып жиркеніп, тияқ, жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жақсы сөз менен айтат әле. Адамға жаға тұрған сөз менен. Мақұл ба? Адамға лақап қойып, ат қойып айтса болады. Бірақ Құранда тыю салған, жаман ат менен атауағыла, жаман лақап менен чақыруағыла, өте жаман сөз болады, адамның көңілін орта тұрған. Жақсы сөз менен айтсаңыз бар, Асадулла, Алланың арыстаны, Сайфулла, Алланың қылычы, пайғамбар айтқан, Әл-Фаруқ, хақ менен батылды ажырата тұрған деп. Али Хайдар, Али Арыстан деп, жана башқа. Қандай болсын? Абу Дауд да келет. Ауф ибн Малик Ашжаи радиаллаху анхудан айтат, атайту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям фи ғазвати Табук. Табук ғазатында барып алдым дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ва хуа фи қуббати мин адам. Пайғамбар саллаллаху чатыр тіктірген екен, чатыр. Ал шы теріден екен, ошо кішінекей екен, оның ішінде екен. Сағира кішінекей. Фасалламту фарадда. Ассаламу алейкум десем, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам жауап берді. Ва алейкум ассалам. Удхул, гир деділі. Фақульту, мен айттым дейді. Акулли, башында кіргізген да, бардығын менен кірейім деді. Күллік бардығын кірейім. Бар кіріп кеттім дейді. Мына пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қандай неме қылат әлі. Bir enevizge, qarğan kempir enevizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tamaşalaşıp, Tirmizi'de rivayet gelet Hasan Basri'den. Peygamberimiz aytti, Atat acuzun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekalet, Ya Resulallah, Udu'ullah ayyudkhilanniyel cennet. O şey eneviz gelip bir dağı Peygamberimiz aytti. O Allah'ın elçisi. Bana bir dua kılınız ki Allah Teala beni beyişke girgizsin demiş. Dua kılınız beyişke girgizsin demiş. Fakale Peygamberimiz aytti, ya ummu falan, falanca nenesi, innel cenne la yedhuluha acuz. Kempirler beyişke girmeydi de koydu. Falanca nenesi dedi de, kempirler beyişke girmeydi de. Kalet, aytat ravi, favallet zahabat ve hiye tebki, kaytıp gitti dedi, yil aparat attı. Kempirler beyişke girmeydi de. Fakale akhbiruha, annaha la tadkhuluha ve hiye acuz. Xabar ber qo'yg'ila bu enege. Bu qarıgan avalında kempir ol beyişke girip jaş bolup giret dedi. Jaş bol. İnnallaha Teala yaqul, Allah aytat, inna ansha'nahunna insha'a. Biz gayradan alarga jaşlık beremiz, başından jaratабыз аны. Faja'alnahunna abkara. Алар murda turmuşqa çıqa elekte, oşonday qılıp qo'yabыз deydi алар. Түшүнүктүбү? Uruban, atraba деп, алардын өмүрлөрү дагы, жаштары да тең болот бейишке кирүүчүлөрдөн деп. Бул хадистердин бардыгы туугандар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мазак, мындайча айтканда тамашалашуу, көңүлүн көтөрүү, кең пейилдигине ачык айкын далалат кылат. Алхамдулилlah, мусулмандардын жүрөгүнө бир курсанчылык салып, кичине көңүлүн көтөрүп, бирок унутпайлы. Ли аннал музах huwal imbisat ma'al gayr min gayri azam. Mana ушул жерде тамашалашуу бул жакшы нерсе. Бирок чеги кандай? Ал башкалар менен кең пейилдик болуп учурашып, ыза жеткирбестен дейт. Мына. Ушуну эске алсак болду. Ыза жеткирбестен болсо болду. А сиздин тамашаңыздан ыза жетип калса, ол уже болбойт ал. Шариаттын чегинен чыккан болосуз, зулумдук кылган болосуз, акысына кирген болосуз, кордогон болосуз, уже баягы биринчи сооп жазылып атпады беле? Автоматически счетчик күнөөгө иштеп кете берет да. Ал уже кычалат болуп атат. Ал уже кысылып атат. А сиз үстүнөн кайра күлүп атасыз.
Бул болбойт ал. La ilahe illallah. Естегенде bir ayet Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresinde Allah subhanahu wa ta'ala aytat. Жараткан Алла Таала эч бир коомду жакшылыгын жамандыкка өзгөртпөйт. Алар өздөрүн өздөрү өзгөртмөйүнчө. Инналлаха ла югаййиру ма биқауmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala bir elge Allah Ta'ala'nın bir nimetlerin bergen bolsa, jakşılıktарын bergen bolsa, oşonu alıp taştabайт экен да. Jakşı awal bergen bolsa, жамандыкка алмаштырбайт экен да аны, өзгөртпөйт экен да. Качанга чейин ошол эл өздөрүн өздөрү бузукулукка салып, жаман нерселерди кылып, күнөөлөрдү кылып, бири-бирине жамандык кылып, өздөрүн өзү бузмайынча, өзгөртмөйүнчө Алла Таала андайды өзгөртпөйт экен да абалынча. Демек Алла Субханаху ва Таала бизге канча неемат берди, ошону сактап калайлы. Ушу колдон чыгып кетпесин. Эң биринчи очередь ошол. А экинчиси дагы көбөйтөлү бул жакшылыктарды. Кудай сактасын, ушу бар жакшылыгыбызды эми алдыра бербейли да. Бар жакшылыкта калуу өзү керемет. Бар жакшылыкты көбөйтүү ол касиет. Ошон үчүн Алла Субханаху ва Таала Кур'анда айтып атканы: "Инналлаха ла югаййиру ма биқауmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Аллаху акбар. Өздөрүн өзгөртмөйүнчө Алла Субханаху ва Таала өзгөртпөйт дейт. Алла Таала амандык бердиби? Афият берди, жакшылыктарды берди. Вот ушуну бекем кармайлы. Ушуга жаракат тийбесин. Ушул бузулбасын. Мына алхамдулилlah азыр баарыбыз сабакта мисалы, ушу неематты ушуну бекем кармайлы. Канча адам азыр каерде жүрөт? Биз биринчи алхамдулилlah болбоду дегенде дарат мененбиз. Болбоду дегенде мечиттин ичиндебиз. Болбоду дегенде алхамдулилlah сабактабыз. Болбоду дегенде өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, ахиретибизге канча нерсени алып атабыз. Бул убакытты биз баалашыбыз керек, ганимет билишибиз керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, 5 нерседен мурун 5 нерсени ганимет белгиле деп бекер айткан эмес да. Боштук убакытты ганимет билиш керек. Бир ишке башың байланып алек болуп калсаң, кыжырат, Кудай сактасын да. Мондай убакыт таппайбыз кийин. Оорудан мурда дин соолукту ганимет берген, буну кайра таппайсың. Ооруп калганда каяка келесиң? Кайсы мешитке барасың? Кайсы сабакка барасың ооруганда? Же больницада жатасың, же үйдө жатасың, же дем салдырасың, же болбосо капельница сайдырасың, да башка бол. Кыжала эчтеке жок. Карыганда мурда жаштыкты ганимет биле, бул жөнөкөй эмес да. Жаштыкта себептен карыган сайын ден соолук кете баштайт. Көз кете баштайт, кулак кете баштайт, муундар уже бошошо баштайт. Карыган сайын акырын адам токтобойт да. Куранда Алла Таала айтат, муну жоктон бар кылып жаштакай бөбөк, наристе, жигит, киши кылып, анан уже кылды. Акырын карылык алып барып койгон. Акырын тартып. Бурыш түшөт, карлык болот, агарат, бүкүрөйөт. Алла Субханаху ва Таала бул дүйнө менен коштошуусун айтып атат акырын. Демек ошо карлыктан мурда жаштыкты ганимет бир сүйүнүчүбүз ушул алхамдулилlah 99% деп айтсак болот жаштарда. Кайсы элдин, коомдун жаштары таквалыкта, ыйманда, макулбу? Ынтымакта болсо, ал коомдун келечеги бар. Ал коомдун келечеги бар. Кудай сактасын, бузулган болсо, зынада болсо, Алла менен иши жок, дин менен иши жок, ахирет менен иши жок. Акыйкатты түшүнбөсө, билбесе, кичине болбогон азмаз, кичине байлыгына чиренип, арам нерселерди кыла берсе, көрүнгөн менен көрүнгөн жерде жүрө берсе, ал ойлоп атат ушу кичине утурумдук рахат. Жо. Шайтан алдырып коёбу. Ошон үчүн иншалла биз аракет кылайлы, туугандар. Алла Таалама иншалла шүгүрлөр.
Мондай иншалла ганимет берип ар бир нерсе учурунда, ар бир нерсенин учурунда. Бисмилlah. Кичинекейлери бар ғой. Чоң тура ғой. Мен окуй берейин чекелер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Устаз, мурунку сабагыңызда илим суроо дуасын айттыңыз эле. Робби зидни илма. Ушул дуаны зикир кылып айтса болобу күнүгө 100 жолу? Болот. Бу Курандын аяты. Кур робби зидни илма Курандын аяты. Алла Таала пайгамбарыбызга буйрук берди, айткын. Робби зидни илма. О Роббум, мен илимимди көбөйткүн депчи. Ар бир айткан сайын ар бир тамгасына 10 сооттон өзүнчө ала бересиз. Жунуп болуп калган адам таяммум алып мечитке кирип, жамаат менен намаз окуса болбойт. Мечитте уктап калып жунуп болуп калса, жөн чыкпай таяммум менен чыгып кетсе болот. Бирок таяммум менен кирсе болбойт. Түшүнүктүүбү? Болбойт ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жунуп, гусул важип болуп калган. Ал эркек болсун, аял болсун. Түшүркөй кошулгандан кийин. Экинчиси, айызы келген аял, төрөгөндөн кийин нифасы келген аял мечитке кирсе болбойт. Жакшы угуп алайын. Мечитке кирсе болбойт. Даратсыз кирсе болот. Бирок ошондо дагы адепсиздиктин себебинен макру бар. Жунуп болуп, гусулу жок кирсе болбойт. Бул күнөө. Анткени мечит таза кириш керек. Илим алайын деп жаттым эле, бирок студент элем. Сабагым саат 1-де башталат. Илимди эртең менен алсамбы деп аттым эле. Кандай жардам бере аласыз? Болот. Эч кандай убакытыңызды сиз бөлүңүз да. Бул эң чоң курбанчылык индибатыл аукат. Убакытты туура пайдалануу. Кайсы учурда кайсы немеңиз барбы? Эң негизги убакытты коюп коюңуз. Мисалы, сабагыңыз 1-де башталабы? Демек түшкө чейин мен убакытты бекер өтө дейт. Жок, сүйлөшүп өзүңүз аракет кылып, машалла угуп, жазып, жаттап, уже илим алып бериш керек да. Менин группалашым тамеки чегет. Чекпе десем макру дейт. Тамеки неге макру? Ал ден соолукту зыян берип атса дейт. Мындай. Макру деген ал боло берет деген сөз эмес да. Бул макру эми арамдан. Бизде кат'ий деп коет да, мындай да. Чечкиндүү болуш керек да. Кат'ий субут, кат'ий далала деп коет. Бизде усул фик илиминде бир нерсенин ошо нак арамдыгына ага дагы субуту дагы, далалаты дагы чечкиндүү болуш керек да. Ошон үчүн хадимин ал немени тамекини биз кескин түрдө арам деп айта албайбыз. Аракты айта алабыз, мисалы. Арам деп. Буну биздеги кээ бирлер макру жөнөкөймө дейт, кээ бирлер мубах дегендер бар. Бизде макру тахрими. Арамга жакын макру бул. Макру көбөйө берсе арам болуп калат. Аны да унутпайын. Жөндөн жөн эмес, адамга зыяны чоң да. Лекция, семинар, сабактарда зикир кылса, агай эжекелердин акысына кирип калабызбы? Акысына кирсек зикир кылбаш керек болуп калабы? Жок, кандай? Ал мисалы эми агай кичине кечигип келип калды да, Анан ошол убакта мисалы саатты ошо окуп бергенсиз зикир кылып отуруп туруңуз. Келгенден кийин бирок ал сабак өтүп атса сиз зикир кылып отурсаңыз анда болбойт. Сабак бердиби? Сабакты жакшы угуш керек, жактан шаш керек. Ал учурда ал зикирдин учуру эмес. Анан унчукпай калдыбы? Дневник бир нерсе толтуруп атат, телефонду алып бирөө менен сүйлөшүп атат. Анда зикир баштай бериң кайра. Сабакты баштаса зикир токтотуң. Бекер иш кылса сиз да бул жакта зикирди баштаңыз. Эгерде багымда шам куптан намаздарды үн чыгарып окуу керекпи? Багымда шам куптанды жеке окусаңызчы, ыктыярдасыз. Кааласаңыз үнүн чыгарып окуңуз, кааласаңыз ичинен окуңуз. Эгерде имам болуп экөөңөр эле окуп кала турган болсоңуз, анда багымда шам куптан намазды фарыздарын үн чыгарып окуштук важип болот. Үн чыгарбай койсоңуз саждай сах болот. Бардык сахабалардын даражасы бирдейби же айырмасы барбы? Жок, бирдей эмес, айырмасы бар. Сахабалардын
Ең улуусу Абу Бакр Сыддык разияллаху анху. Андан кийин Умар, Усман, Али, Ашара мубашшарадан башка. Халифа деген эмне? Халифа деген орун басар деген сөз. Орун басар. Вали деп кимди айтат? Вали деп мусулмандардын барын айтат. Аллаху валиюл ладина аману. Алла Таала мусулмандардын вали. Вали кандай? Вали деген сөз дос, жакын, колдоочу деген маанилерде келет. Вали. Бунун көпчүлүгү аулия. Албетте валинин даражалары бар эми. Демек, вилаяттын, валиликтин эң төмөнкү. Эгерде Кудай сактасын, инвалид жана тияк бияк болуп калса, аны караганга атак бир үйдө болбойт. Махрам эмес да. Менин агам каза болгон апабыз, карындашым кулагына кары адам. Апабыз кары адам кулагына айттык. Бирок түшүнгөн жок. Кандай кылыш керек? Апам инсульт алган эле. Кабарын бериш керек, эртеби кечпи баары бир акырын. Мага намаз учурунда ар кандай ойлор келе берет. Уйкум келип, кээде рекеттен жаңылып кетем. Эмне кылсам болот? Өзүмө көз тийген же шайтан бардай сезиле берет. Мындай караңыздар. Көп адамдар ушундай да. Ким кандай күмөн кылсачы, Алла ошондой мамиле кылып салат. Анан ошон үчүн өзүңүзгө көрө шектене бербең да. Кандай шектен? Ушу мага бирөө сыйкырлап койду экен. Мени бирөө дуалап койду. Дагы эмне деген? Мага ушу жиндер келип тийбей коюп атабы, эмне беле болуп атат. Мынандай нерсеге шектенбеңиз. Кандай болсоңузчу, башыңызга ошону Алла коюп коет. Кескин түрдө айтың муну. Жок. Эч кандай ничеси бе. Өзгөчө сиз дуаларга бекем болуң. Дуаларга пайгамбарыбыз эртели кечи дуаларды айткан да. Болду. Бекем болуңбу? Ар бир намаздан кийин. Анан мындай шектенип неме кыла бербең. Эгерде жаңылып кала турган болсоңуз, шариятыбызда адамбыз, жаңылабыз, анда жаңылыш саждасы бар, саждасы деген бар. Баянда, талимде отурганда көз илинип кетсе, дарат сынабы? Эч нерсеге жөлөнбөй отурса, өзү сынбайт. Анан кийин эч нерсеге жөлөнгөн жоксуз го, жөлөнгөн жоксуз. Бирок ошо көчүк жерге тийип турган болсо, эгерде көтөрүлүп кеткен болсо, анда сынат. Үлгүрөп, катуу үлгүрүп кеттиңиз. Түшүндүңүзбү? Ооп кеттиңиз да. Ишиге жөлөнбөй делечи. Бирок азыркы доордо кайрадан алып алган жакшыраак тасыр. Аз канчанчы доор жашап атабыз, билип эле турасың. Сиздин жыланды көргөндө сөзсүз өлтүрүү керек деген видеоңузду YouTube'дан көрүп калдым. Мен биздин мектептеги мугалимибиз бизге жыланды өлтүрсөңөр, башка жыландар силерден сөзсүз өчүн алат деп айткан. Эмне кылсам болот? Өлтүрө бергин. Өчүнөн коркпоң жыландан. Ошо учурда мени чакырың болосун. Пайгамбарыбыз айтты да. Пайгамбарыбыз айтты. Намаз окуп атканда жылан келип калса, даже намазды бузуп өлтүргөнгө уруксат да. Жыланды өлтүрүү боюнча бир коюп өлтүрсөң, эң сооптун улуусун сен аласың. Молодец. Сага премия деген дейчи. 2 коюп өлтүрсөң, азыраак. 3 коюп өлтүрсөң, андан азыраак. Канча жолу коюп өлтүрсөң, бирок сообу сөзсүз бар. Бирок мунун мааниси жыланды издеп жүргөндүн мааниде эмес. Эптеп ушу соопту алайын жыланды издеп. Жок. Жылан чыгып калган учурда. Макулбу? Бул жылан чыгып калган бөлөк болот. Жыландын артынан издеп алган бөлөк болот. Макулбу? Маанини туура түшүш керек да. Эгер адам талаада калып калса, ачкалыктан өлө турган болсо, эшектин этин жесе болобу, өлбөш үчүн деп. Болот. Эшек боюнча ушунча суроо берип калдыңыздар, айтып коеюн. Bunday talada adam даже eşek емес, çoçko'nun eti. Өзі өле тұрған жегенге ештеке жоқ. Жебесе өлет. Анда ошол өлбөй тұрған өлчөмдө жегенге шарият рұқсат береді. Bir. Екіншісі рахаттанбай же. Üçüncüsü istighfar қыл. Кичине грамм көбүрөөк жеп койдум окшойт. Кичине рахаттанып койдум окшойт. Ошого истихфар. Harrama aleykumul maytata ve dama ve lahmal khinzir
وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطَرَّ Kim majbur bolsa deb Allah Taala ошол жерде айтат да. Гойра багин вана адин аша чаппай, рахаттанбай жакшынакай жесе мейли. Allah Taala кечиримди бирок. Түшүнүктүбү ошого? Эшектигине боло турган болсо, эшек эки түрлүү болот. Жапайы эшектер, жапайы эшектер. Жапайы зебралар. Аларды химар вахши деп коет. Үй химар ахли деп коет. Жобосо инси деп коет, үй эшектери. Үй эшектерди сахабалар Сахи Бухариде риваяттар бар. Казанга пышырып, даярдап, ошо кайнап аткан учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Эй, эшектен эти арам. Казанда пышырып аткан төккүлө" деп. Аңтарып койгула деп. Макул? Бирок зебра адал. Ал адал. Хумрул вахши Сахи Бухариде риваят бар, ал адал. Бир эшектики кейбирлери буну адал деген дагы айткан жери бар. Бирок основной биздеги 4 мазхабта жумхур буну арам эле дейт да. Мынандай мажбур болуп калган учурда боло турган болсо эчтеке эмес. Совет учурунда же болбосо бүгүнкү күнү адашып арам жеп алса эмне болот? Мисалы мурунку учурда совет учуру аталарыбыз жегендери эмне болот? Афалла масана. Алла Таалам кечиримдүү. Азыр истигфар тобо кылса Алла Таалам кечире берет. Ал убакта билип билбей жеген учурлар болгон. Мектепте же болбосо коомдо кыздар менен эркектер кол алышып учурашуу кандай болот? Мисалы классташ кыздар менен эркектер кол алышып учурашса болбойт, намахрамдар. Апаңыз менен, эжеңиз менен кол алышып учураша бер. Эжеңиз бар, аялыңыз бар, кызыңыз бар, мейли кол алышып учураша бер. Башкаларга андай болбойт. Чөн ассаламу алейкум деп койсоңуздар жетиштүү. Өзгөчө классташтар болбойт. Буга чейин эмне болду? Эми Алла Таалам кечирсин ал. Бирок будан ары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям көзү өтөөрдө Абу Бакр разияллаху анхуну халифтикке көздөп жарыялап кетти беле. Мисалы, эгер адашпасам Абу Бакр өлүм алдында Умар болоорун белгилеп жазып кетти беле. Ооба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр Сыддык разияллаху анхуну ачык менен кийин Абу Бакр болот деп дайындап кеткен эмес. Бирок пайгамбарыбыз оорулуу күндөрдө өзүнүн ордуна имамчылыкка Абу Бакрды өткөрүп турган. Ошол деле чоң ишарат, чоң белги эле. Эгерде менен кийин ким боло турган болсо ошо болот дегендей. Канча деген риваяттар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип, пайгамбарыбыз айтат эле: "Ушунда кийин келесиңер. Кийин келсе кок сиз таппай калсакчы?" Пайгамбар: "Мени таппай калсаңар, анда Абу Бакрга кайрыласыңар." Куда каласа азыр мына балдарда насаат медиада болуш керек сабактар бар. Мына Аллах Абу Бакр Сыддык разияллаху анху боюнча ким улам сабактар барбы? Чыкканбы тигилер? Абу Бакр Сыддык разияллаху анху кандай болгон, эмне болгон, кантип болгон, сахабалар кантип кеңешкен, кантип халифалыкты дайындаган, ким кандай ойдо, ошол үчүн бардыгын куда каласа сабактарда биз касиде 3-күн сайын сабак өтөбүз. Хаят сахаба боюнчачы Абу Бакр менен Умар разияллаху анхума боюнча толук куда каласа жетишерлик дейин, толук дебесем дагы сизге жетишерлик ашыгы менен маалымат ала аласыз. Буюрса. Бар. Аны балдардан айтып берем. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху өлөрдөн алдында Умар разияллаху анхуга атайы алдырып келип жаздыртып, менен кийин ошо халифа болоту дайындап кеткен. Адамдар Каабада таваф кылышат. Ал жакта адамдар Хаджарул Асвадты дагы башкача айтканда баш калкалашат. Не деген баш калкалашат деген? Башын киргизет. Ал ыйык болгон себептен адамдар таваф кылышпайбы? Суроомду кемчиндик болсо кечириңиз. Мындай. Туугандар. Хаджарул Асвад бейиштен түшкөн ыйык таш, кара таш. Бул өзү нурлуу таш болчу, адамдардын күнөөсүнүн себебинен кара таш болуп калган. Бардыгы ошол жерде тегеренип келип, ага истилам деп коет. Ар бир тавафта келип, ошо мүмкүн болсо ошо өөп коет. Бу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям урмат сый көрсөтүп, Алла Таала бул Хаджарул Асвадга ушундай даража берген, эртеге кыямат күнү сүйлөйт бул.
Ким мен өпкен болса ошоға мен шафаат кылам дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү. Умар разияллаху анху ошон айтканда, ей, сен ташсың деген. Сенде пайда зыян жок. Пайда зыян Аллада. Бирок пайгамбар сенде эч кимге уруксат берилбейт. Каалоосуз эч кимге уруксат бербейт. Алла кимге кааласа, ошо гана шафаат кылат. Ошо. Биринчи, төртүнчү күндөрү нафил орозого кошуп, мурунку каза болгон орозо күндөгү орозону тутса болбойт. Каза орозолор бул фарз. Биринчи, төртүнчү күнү сиз нафил орозо. Нафил менен фарз экөөнү бир ниетте кылса болбойт, билип койгула. Же фарз болуш керек, же нафил болуш керек. Бир. Экинчиси, казанын орозосуначы түнү таң атканга чейин ниет кылуу зарыл болот. Эгерде мисалы азыр уктап турдуңузда курсагыңыз ток экен, саат 12-де курсак ачкан жок. Мен бул казаны ниет кылып койдум. Өтпөйт сиздики. Түшүнүктүүбү? Мен кичине эле калып 4-5 саат чыдап койсам, каза бүттү деп, андай болуп өтпөйт. Сиз ал багымдатканга, таң атканга чейин сухурда, бүгүнкү мындайча айтканда, мисалы Бишкекте канча 6:40 болуп атабы? Ошого чейин ниет кылсаңыз, анан өтөт. Эгерде каза орозо эмес, жөн эле нафилдикин кылып койсоңуз болот. Саат 12-де бүгүн нафилде ниет кылдым. Кете берет нормально. Нафилдики кете берет. Экөөнү бир кылсаңыз болбойт, экөөнү бирөөсү гана болуш керек. Кылбай койсоңуз, экөөнү тең жоксуз айтып коет. Түшүнүктүбү? Ошондой эле бир нафилдерди катар-катар ниет кылсаңыз болот. Мисалы, Яуму Ашура 10-чу Мухаррам менен пандемик экөө бир келип калды. Биринчи күн экөө бир келип калды. Экөөнү тең ниет кылсаңыз, экөөнүн сообун аласыз. Биринчи, төртүнчү күндүн сообун да кыласыз. Ашураны да сообун аласыз. Же болбосо 13, 14, 15 айямы биял. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ай толгондо кармайт эле 3 күн. 13-чү, 14-чү, 15-чи күнү. Ошого 4-чү күн же 1-чи күн туш келип калды. Экөөнү тең ниет кылсаңыз, экөөнү тең сообун аласыз. Нафилдер бири-бирине кирип кете берет соопто. Бирок фарз менен аралаша албайт. Намаздыкы да ушундай. Түшүнүктүбү? Бир эле келдиңиз, тарат алып келдиңиз бул жактан, машаалла, сапарга чыгайын деп аттыңыз. Ошол 2 рекет намазда сиз мечиттин акысы, намаздын акысы, тахиятул вуду, тахиятул масжид, салатул хаджат, салатул сафар, салатул тауба кылып туруп 5 бир окусаңыз, 5 тең кете берет. Бирок каза менен аралашпайт. Түшүнүктү? Дальше кеттик. Жамаатка парыз намазга кечигип 3-чү рекетине келсең, жамаат 4 рекетти аттахиятыдан кийин салават айтат. Сен ошондо салават айтасыңбы кошулуп? Кошулуп алып дейт, кошулуп. Жанак туруп, окуп бүтүп, өзүңдүн 4-чү рекетиңде салаватты дагы айтасыңбы дейт. Отурганыңызда аттахиятты абдуху ва расулуга чейин окуйсуз. Салават окубайсыз. Сиз азыркы сүрөтүңүздө 3-чү рекетиңиз, алардын 4-чү рекети имамдын аркасынан отурдуңуз. Алар сиз 3-чү рекетте отурасыз, ал 4-чү рекетте отурат. Аттахият абдуху ва расулуга чейин окуйсуз дагы 10 чукпай турасыз. Алар салаватты айтып туруп, имам ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп экинчи салам бергенде анан турасыз. Дагы бир рекетти кошумча калып калганды окуйсуз дагы, андан кийин аттахият салаватты окуп, анан салам бересиз. Устаз, үйдө оюнчук жаныбарлар бар. Алардын көздөрү бар. Үйгө койсок боло береби? Көз бар, үйгө периште кирбейт дейт го. Туура? Болбойт. Алымдар болбойт дейт. Балага дем салып атканда ойго болуш керекпи же уктап атканда деле боло береби? Уктап атканда деле боло берет. Дем тие берет. Менин бир досум бар, ал тамеки нас атат. Көздү да сактай албайт. Мен болсо тамеки чекпейм, нас атпайм, көздү да сактаганга аракет кылам. Экөөбүз тең намаз окуйбуз, чогуу да окуп калабыз. Ошондо имамдыкка ким чыгат? Досум сүрө көп билет. Менден сүрө көп билет. Кээде тамеки чегип имамдыкка чыгып калат. Өзүм да байкабай калам. Ошондо кимибиз имамдыкка чыгышыбыз керек? Сиз чыгышыңыз керек.
Тамеки чеккен насыбай тартқан шықпайды имамға. Арқада эле окусун ал, оозун чайкап, ошо окуганына сүйүнсүн ал. Ошо кантип имам болбосун? Болбойт тамеки чеккен албай. Караңыздар, имамчылыкка такварагы чыгат. Такварагы чыгат. Анан ачык эле ол күнөөлөрдү кылып аткан каяктан чыксын? Убакыт болуп калды. Менин досторум кумар ойнойт. Интернетке ставка кылат. Бул оюн арам болот десем, угушпайт. Аш кылабыз дешет. Барсаң карта ойноп жатышкан болот. Же өздөрү барып, ашканага чейин кумар ойнойт. Ушуларга катуу эскертип коюм. Тугандар, мындайда бекер убакытты кумар, карта, нарда дегендер менен өткөрбөйүн. Андан башка пайдалуу нерселер толтура. Андан көрөк биз ойлонойлу. Кантип мисалы динди үйрөнөйлү. Андан башка ушунчалык убакыт өтүп дагы болсо, анда ушуну ойлонойлу. Кантип биз адалдан акча табайлы. Жакшы пикирлерди алмашып, жакшы ойлорду бөлүшүп, жакшы немелер бар да, сунуштар бар да. Анын акча адалдан тапкандан кийин адал акчаны каяка сарптайлы. Ушулар боюнча деле мейли тамак аш кылып отурайлы. Намазды каза кылып. Азан айтасызбы, убакыт болду? Айтыңыз ага. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صل على محمد. اللهم ربنا عفو وعافية في الدنيا والآخرة. Bir kız жагат, бирок арам болгондуктан сүйлөшпөй элебиз. Жолукканда махрам болушу зарыл дейт. Андай мүмкүнчүлүк жок болсо эмне кылыш керек? Биз сүйлөшүүгө шарият деле уруксат мындай бербейт, махрамсыз. Даже көргөнгө уруксат берет. Албетте сүйлөшүүгө өткөндө дагы айтканбыз. Алар аял, эне, энеңиз бар, эжеңиз бар, карындашыңыз бар, ошолор карасын. Тойбоз колбасасы халал бу, билбейм мен. Азыр көзөмөлдө орган карап туруп, муфтияттан сурагыла, карап неме кылып атабы, кандай кылып атат.
Sizin сабактарыңызды эже карындаштар көрүп жатат. Сиз аларга намаз нама харамсызбы? Кантип сизден сабагыңызды көргөнгө совет берет элеңиз? Рахмат. Бул маселе албетте оор маселе бүгүнкү күндө. Мүмкүн болушунча иншалла пардага биз аракет кылсак болот, атак үн менен. Вара аль-хижаб деп пайгамбарыбыздын Кур'андагы айткан нерсе. Буга кара Кудай кааласа акырын келебиз деп ойлойм да. Устаз, фарыз намаз окугандан соң сүннөт намазды орун которуп окуу шартпы? Шарт эмес, бирок жакшы. Кыямат күнү кайсы жерде намаз окусаңыз, ошол жер эртеге күбөлүк өтөт. Бир аз акыбал келип жатат, дуа кылып коюңузчу. Аллахым жеңил кылсын, жардам берсин өзү. Атам, апам больницада, дуа кылып коесузбу? Алла таалам шифа берсин, жакшы болуп сакайып кетсин. Мен Дордой базарынан мас тарта турган носки алгам. Интернеттен көрүп ыңгайлуу болобу деп алгам. Фатва барбы же уруксат берилгенби? Бардык шарттары табылган болсо. Бардык шарттар табылган болсо болот. Ошо менен намаз окуган болсоңуз намаз өтөт. Бирок биз айтып атканыбыз албетте этияттуулук үчүн бүгүнкү күнү кандай жол ачылып кетет? Носкиге мас тарткан. Ошон үчүн бутуңузду жууган эле жакшыраак. Тартышсыз маселеге амал кылыңыз. Рассрочка машина алсак болобу? Ислам принцип каржылоосу болсо болот, рассрочкага алыңыз. Биз башка бирөөдөн жер ала турган болсоңуз, рассрочкагачы. Анда жакшынакай баасын коюп, келишип, эки күбөнү коюп, ошо менен деле алыңыз. Сөзсүз эле банк эмес, бирөөдөн алсаңыз деле болот. Рассрочкагачы. Рассрочка бул беймуажа. Үйдө деле рассрочка болот. Бирок баягындай да азыр сөзсүз жазуу керек. Канча, кайсыл айда канча акча төлөйт? Канча айга, жылга берип атабыз рассрочканы? Макулбу? А так болот, рассрочка соода бизде бар. Устаз, бешим сааты 13-11-де окулабы, болбосо 13:30-да окулабы? Айта кетсеңиз, муфтият тараптан дегени 12:50 көрсөткөн кайсынысы туура? Караңыз, азыр мисалы бешим 1:30-да окулат. Кыргызстан боюнча көпчүлүк эле жердечи. Анча-мынча жерде 2 болбосо 1:30-да окулат. Албетте пешимдин убактысы киргени азыркы сиз айтып аткандай. Саат 1-дин тегерегинде кирип калат. Ошол убактан тартып окуса болот. Убактысы киргенден кийин окусаңыз, Алланын алдында иншалла намаз окуп деген сооп берилет. Бирок ал бизде 1:30 жамаат мындай көнүп калганда, ошо 1:30-га келип окугангачы биз аны бузсак болбойт да. Ар ким келип, бирөө 1-ден 10 мүнөт өткөндө, бирөө 1-ден 15, бирөө 1-ден 20 кылып окуй берсе жамаат болбойт. Жамаат 1:30-да. Албетте сиздин эгерде сапарыңыз болсо, же сабагыңыз болсо, же болсо ушундай бир чогулуш болсо, азыр башталып кала турган, анда намазды окуп кире бериң, намазыңыз каза болбосун. Кошоматчы менен чын дилден кызмат кылуунун айырмасын түшүндүрүп бересизби кыскача? Чын дилден кызмат кылган адам андан үмүт менен кызмат кылбайт. Ишин бүтүрөйүн деген, пайдалайын деген ал үчүн кызмат кылбайт. Кошоматчы болсо, ал кандайдыр анын сөзсүз бүгүн айтпаса дагы кийин айта турган бир тилеги болот, арманы бар да. Чын дилден кызмат кылган ахирет үчүн кызмат кылат, кошоматчы дүйнө үчүн кызмат кылат, айырмасы ушул. Азыркы учурда Кыргызстан халал индустриясы тамак аш азыктарды текшерип, туура келгендерге халал сертификатын берип жатат. Ошол халал сертификатын алган азыктарды күмөндөмөстөн ала берсек болобу? Бул орган муфтияттын көзөмөлүндөбү? Муфтият атайы уруксат берет. Муфтиятка барыңыздар, фатва бөлүмүндө халал эмеси боюнча бөлүм бар. Кайсыга уруксат берилген болсо, шектенбей алыңыздар. Устаз, аялдарга, эжекелерге катуу айтып коюңузчу. Менин аялымдын эжелери күндө 3-4 жолу аялыма чалып, не кылып жатасыңар? Эриң не кылып жатат? Эриң жаман сөз айтса, бизге чал дей берет. Өзүм чечем дейт да. Аралашпаш керек. Ар ким өзүнүн жолунда жакшы. Ар ким өзүнүн жолунда жакшы. Жакшы насаатын айтсын,
тамағын берсин, белегин берсин. Наоборот, экөөнүн башын бириктире турган сөз бар. Урушуп кетсе, башын бириктире турган сөз бар. Канчада намаз? Болуп калды. Алла Таалам кабыл кылсын, баарыбызга жеңил кылсын. Баш кошкондорго Алла Таалам бакыт берип, салih фарзанттарды ата кылып, үй бүлө кургандардын баарын Аллахым өзү шайтандын азгырыгынан сактасын. Баарыбыздын жүзүбүздү жаркылык мамлекетибизге амандык берсин. Аллаху акбар.